ат арытып келген урматтары, Күркүрөнүн бойына, Ашым атанын тойына келген асыл коноктор, биринчиден ушул тойду уюштуруп, бир дубан элди жыйнап, биресе Ашым атабыздын арбагын сыйлап өткөрүп жаткан Шекер айыл өкмөтүнө, Айтматов райондук администрациясынын жааматына, Талас областтык өкмөттүн өкүлчүлүгүнө ыраазычылыгымды айтам. Ошондой эле Ашым атабыздын арбагын сыйлап, алыскы Бишкектен бирге келишкен мамлекеттик жана коомдук ишмер, бүгүнкү залкарлардын залкары Сүйүнбек Сапарбекович агама, Каныбек Капашович курбума, Калыкбек Тайтекеев, Марат Молдонович досторума ыраазычылык айтам. Бүгүн түшкө чейин, кечке чейин Ашым атабыздын дарегине абдан жакшы сөздөр айтылды. Азыр гана Сүкөм сөздүн берметин терди. Каныбек досум күпүлдөп кептин кереметин сүйлөп берди. Түшкө чейин Күркүрө маданият үйүндө жазуучулар жакшы сөздөрүн айтты. Желдештери, жолдоштору, туугандар айтты. Аябай сөз көп болду. Бирок туугандар, мен күткөн, мен эңсеген бир сөз жок болду. Алардын арасынан менин жан дүйнөмдү жанчыган, көкөйүмдү кескен сөз жок болду. Мен эми жогоруда бардык сүйлөп кетишти. Ушул айылдын кулуну катары, Ашым атаны көргөн адам катары, топурак салып көмгөн адам катары эки сөзүндү айтайын. Төрүбүздө тайраңдашып ким жогу, ата журтка тийбесин чигир колу. Заман көчү кайда барат билбеймин, акыйкатты айтайынчы бир жолу деп. Адеп Ашым атабыздын аты айтылганда, же жазылганда бир орун бош болот. Бир нерсе жок болот. Бардыгыңыздар байкайсыздар. Ал эмне? Ашым атабыз жазылганда, же айтылганда, анын алдында кыргыз эл жазуучусу деген сөз кошулуп айтылыш керек, кошулуп жазылыш керек. Бул тарыхтын чындыгы, бул турмуштун чындыгы. Ооба, мына жогору чыккандар айтты. Ашым атабызга сыйлык берилген эмес деп. Ооба. Ашым атабызга сыйлык көзөткөндөн кийин берилген. Ашым атабыздын ошол Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыгы 97-жылы 15-апрелде көзөткөндөн кийин 3 жылдан кийин берилген. Ошол сыйлыкка тете чыгармасы тегири манас Ашым атабыздын көзөткөндөн кийин жарыкка чыккан. Мен азыр айтсам ойлоп калдыңар болуш керек. Кыргыз эл жазуучусун берсек болобу көзөткөндөн кийин депчи. Менин бет маңдайымда Сүйүнбек Сапарбекович отурат. Жана Мукталы Аманович деген Ашыкемдин кара чечекей күйөө баласы отурат. Мен эми бир нерсени айтайын. Орунду оюмду ортого салайын. 2010-жылы Доорунбек Садырбаевдин мааракеси болгон. Уюштуруу комитетинин төрагасы Азимбек Бекназаров болгон. Орун басары мен болгом. Анда мен маданият министрим эле, менин орун басары муногу Мукталы Аманович болгон. Ошол кезде биз көзөткөн Доорунбек Садырбаевга кыргыз эл баатыр деген наамы берүү боюнча сунуштама киргизгенбиз. Сунуштаманы жазып, өкмөттүн кароосуна киргизгенбиз. Роза Утунбаев чакырып, бул жого туура келбейт экен, көзөткөн адамдарга берилбейт экен деген. Бирок түпкүрүндө колдоп, убактылуу өкмөттүн декрети менен баяндама жасап, ошол наамды алып бергенбиз. Андан кийин канча көзөткөн адамдарга кыргыз эл баатыры берилди. Мына жакында гана Элмирбек Иманалиевке дагы көзөткөндөн кийин кыргыз эмгек баатыры деген наам берилди. Мен эми тайсалдатпай тагатайын,
токойлотпой токойтер жеріне айтайын. Урматтуу Каныбек Капашевич, сіз Улуттук Жазуучулар Союзунун төрагасысыз. Туп-тура 2 айдан кийин жазуучулардын күнү болот, Айтматовдун туулган күнү болот. Мына ошого карата биз сизге жалпы Шекер элдин атынан, Талас областынан, Айтматов районунун бүгүнкү тойдун катышатына сунуш киргизебиз. Ашым Жакыпбеков көз өткөндөн кийин босунда кыргыз эл жазуучусу мына көрсөтүлүшү керек.